баягы эл дүрбүсө эшек кошодур бит деген сөз бар. Эрмек Нурбаев мырза менен болгон диалогубузду айтып берсеңиз. Аябай кызыктуу. Ошо бирок биринчи барганымда намаз жок болчу. Сөзүн ачык. Ниет коюш керек экен, анан Алла Тааламан сурап, аракет да үч эле нерсе. Анан жанымда мексиканец турат. Биякта болсо кара түстөгү адам, Мерседесте бандит да кебетесичи. Муж страшный. Эмне үчүн Голливуд эмес? Москвада бир 10 жылда кылбаган нерсени кылдык го дейм. Жаман сөз жазсаңар болобу. Бүгүн атайын көйнөгүмдү үтүктөбөй кийип алдым. Алла Тааламан башка эч кимден коркпойм деп айтышат го. Чын жашаган жеңил экен да. Эгер Кудай Таала сизге айтса, Нурлан мырза, бир каалооңду аткарам. Кандай каалоо болот эле? Кудайдан эмне сурайт элеңиз? Бир эле каалоо боло турган болсо. Ар бир мигрант бул өзүнүн тарыхын, маданиятын, каада салттарын, ошол эле учурда үмүтүн өзү менен чогуу ала жүргөн өтө баалуу инсан. Бул Салам Америка подкасты, мен Алмаз Көчөрбаев. Биздин студияда коногубуз бар. Бүгүн Америкада, Чикагода эмес, бүт Америкада элдерге, жаштарга шыктандырып, ушул тармакта таанылып жүргөн жигиттерибиздин бирөөсү Нурлан Акматбеков. Кош келипсиз. Кош келдик. Ассаламу алейкум. Эң биринчи эле суроо, өткөндө сиздин соц тармагыңызды карап атып, бир кызыктуу фактыларга илиндим. Биринчиси ошо, 2 дипломум жатат, же пайда батасы жок дегендер. Андан тышкары жанагы биздин президентибиздин сөзүн сонун кылып кайталаптырсыз. Биздин президентибиз айтты, мен кооз сүйлөгөндү билбейм, бирок кооз иштегенди билем. А мен болсо жада кооз сүйлөп атам, кооз иштеген колумдан келбей атат деп. Сөздүн кыскасы, Нурлан мырза, Нурлан Акматбеков деген ким? Чакырганыңыздарга ыраазымын. Чоң рахмат көңүл буруп койгонуңуздарга. Нурлан Акматбеков деген бул мындан бир 5 жыл мурда бул суроону узатканыңызда мындай жооп бермекмин да. Бир Нурлан Акматбеков бул актер, же болбосо клип актеру, же ошо бир творчествода жүргөн адам катары деп тааныштырмакмын. Эми акыркы кырдаалдарга же болбосо жашоо шартына байланыштуу азыр Америкага келгенден кийин ошо мени бир профессияга байлап өзүмдү тааныштыргандан кичине алыстап калдым. Анткени бул Америкага келгенде ар кандай жумуштарды кылып калдык да. Таксиден баштап, анан ошондон кийин өзүмдү бир профессияга байлабай эле Нурлан Акматбеков ким десе ошо азырынча мигрант. Азырынча мигрант. Эң жакшы сөз. Азырынча мигрант. Эң баалуу инсан. Эң туура. Мындай бир суроо туулуп атат. Ошо миграция процессинин баардык этаптарын жон териси менен сезген киши катары ошол процесстен эң чоң алган сабагыңыз кайсы болду? Туура эле айттыңыз. Мен бир 2008-жылдан бери миграцияда жүрөм. 15 жыл Москвада жүрдүм. Анан бияка келгенибизге 3 жыл болуп калды. 18 жыл болуптур. Кудай буйрса. Эми муну мен өкүнүчтүү кылып айта албайм. Алла Таала маңдайыбызга жазган тагдыр. Албетте. Бардыгы Алланын буйругу менен болот эмеспи? Албетте. Анан эң чоң сабак алганым, бир мамлекетке миграцияга барсаң, ошол жакта миграцияга барганыңды унутпашың керек экен да. Кеткендичи. Биздин көбүнчө мен өзүм деле Москвада барганда миграцияга барганда иштеп акча таап анан кетиш керек да үйгөчү. Ошол жакта жашап алган же үйүңдү жыргатпайсың, же өзүң жыргалайсың. Же бияка көнбөйсүң. Же калбай турган адам болгондон кийин. Туура. Же паспортун алып, ошол жактын жараны болуп калбайм деген максатың болсо, анда ошо кетериңди унутпай иштешиң керек. Анан кетиш керек да. Болушунча тезирээк. Анан эгер сен бир мамлекетке миграцияга барып анан калып кала турган болсоң, анда сен мигрант эмессиң дем. Андан жарандыгын аласың, анан ошол жактын бир салтка, каада салтын колдоп, ошого макул болуп жашагандан кийин уже ошол жактын жараны болуп каласың. Туура. Анан эми мигранттык ошол экен.
ошол жака жашап албаш керек да, мигрант болупчу кетиш керек. Ошондо баягы кыргыздын жаш сөзү бар эмеспи, ат айланып казыгын табат деп. Ошондо алынган сабак дегенде мен өзүм үчүн кайталап атам, ким экенибизди унутпай ошол жерден тиешелүү өзүбүзгө керектүү нерселердин баарын алып, адам катары бир калыптанып, кайра мамлекетке кайтуу. Кээ бирлер бар, эми кайтабыз деп коюп ошол жакта жашап жүргөндө кандай үйдөгү коюлган кандайдыр бир иш чаралары, көздөгөн нерселериңди кылбай эле ошол жакта жашап каласың да. Анда сенин расходуң башкача болот. Туура. Жашоого болгон көз карашың башкача болот. Бирок сен мигрантсың, документиң дагы эле мигрант, сен аяктын коногусуң да. Бирок ошол жака жашап алып атпайбызбы? Чакырылбаган конок. Шыпырылбаган жерге отуруп атпайбы? Туура. Эми ушул жерде аябай жакшы бир сөз колдонуп кеттиңиз, баалуулуктар жөнүндө. Мисалы үчүн азыр иш менен алексиз да. Жаныңызда үй бүлөңүз бар. Ошо үй бүлө, эми Америкада бир кыргыздын бир жакшы сөзүн колдонгум келип атат. Иштесең иштейсиң депчи. Америкада иштебесең иштебейсиң деген көбүрөөк иштейт окшойт деп койдум да. Ошону эске ала турган болсок, элдин баары иш менен алек. Сиздики деле ошондой болуш керек. Мен баягы оюмча. Ошондо үй бүлө менен иштин ортосундагы балансты кармоодо сиздин өзүңүздүн жеке принциптериңиз, баалуулуктарыңыз кандай болду? Мен идеальный мындай баланс кармай элекмин чындыгындачы. Болушунча үй бүлөгө көңүл бурганга аракет кыласың, бирок эми ал кыйын деле эмес го дейм, чындыгындачы. Эгер сен тракта иштебесең, эгер тракта иштеп жумушуң алыс болсо, анда ошондо баланс кармаганга аракет кылып, хотя бир 2 жумада, 3 жумада бир келип үйгөчү. Үйдө бир 2-3 күн болуп, анан ошентип кармашса керек деп ойлойм да, баланстычы. Бирок эми биз меники өзүңүз көргөндөй такси жамаатында болуп атпайбы азыр. Анан аяктан эртең менен кетесиң, кечинде үйдөсүң. Жумасына жок дегенде бир күн же бир жарым күн үйдө болгонго аракет кылам да. Үй бүлө менен. Үй бүлө мененчи. Анан билбейм эми башка мекендештердики кандай болуп атат, бирок мен бир толук 2 күн эс алып иштеген деңгээлге жете элекмин чындыгында. Моюнга алыш керек. Эмнеге дегенде биякта кылса деле болот аны. Кичине эмелериңди, расходторуңду азайтып, колдонгон нерселериңди азайтып, анан кылса болот 2 күн алыпчы. Бирок менин тандоом ошондой да, мен баягы эшекче иштеп анан канча эс алган деген сыяктуу принципте го дейм. Туура. Мен ушул жерден бир кыстырып ала кетейин. Сиздин ошо посттордун бирөөсүндө мен аябай күлкүнчтүү бир материал көрдүм эле. Бир досум айтты дедиңиз окшойт. Мен Америкага келип, Кевиндин үйүн, анан Брюс Линин мүрзөсүн эле көрүп кетиптимин депчи. Ошол бул эми ачуу чындык. Дагы бирөкөлөр ошо комментарий жазыптыр, эми ал жакты көргөндө эмне депчи. Дүйнөнү көргөндө эми жан дүйнө ачылат эмеспи? Анан Америка эми бул биздин катарлаш мамлекет болсо бир жөн, бул дүйнөнүн аркы бети. Туура. Жер жүзүнүн аркы бети болгондон кийин ошончо алыска, ушунча кыйналып келгенден кийин жок дегенде ошол биз сыналгыдан көрүп жүргөн нерселерге барып, көрүп койсок деген нерсе да. Ооба. Анан ал бала азыр бүгүн жазыптыр мага, Москвага жетиптир, ал Кыргызстанда болчу. Москва жакшы экен, качан келесиң депчи. Жооп берген жокмун, жооп бере элекмин, убактым болду элек. Бирок чындыгында ошондой болду. Ал 3 жылга келди, тыттынып иштеди, таксиде иштеди, доставкада, анан тракта иштеди, анан кетти. Бирок анын максаты ошондой болчу да. Келем 3 жыл иштейм, кетем дегенчи. Баардыгы көп нерсе максатка келип такалып экен. Албетте. Жанагы баалуулуктарга кайра бир кайта кетсек, мисалы үчүн сиз айтып атасыз, түшкө чейин иш, түштөн кийин үй бүлө, кээ бирөөлөр бар, тракка чыккандардыкы кичине башкачараак. Эми ар кимдин өзүнүн багытына жараша. Суроо мага аябай кызык болуп атат. Келинчегиңиздин ролу канчалык ушу үй бүлө баалуулуктарын сактап калууда, миграционный процесс деп коет го, ошондон өтүүдө, адаптациядан өтүүдө? Чындыгында өзгөчө деле эмес башкалардыкынанчы. Баардыгыбыз деле бирдей бияка келген мекендештердин баардыгынын аялдары, келинчектери башында кыйналып, ыйлап, сыктап, кыз бала сезимтал болот, көз жашы төгүлүп. Ошондой бизде деле болду.
андай кыйынчылыктар болду. Анан биз кичине балким айырмаланып биз ошо Москвадан келдик да. Анан ошого биз сагынууну каякты сагынарыбызды деле билбей түшүнбөй өткөрүүдө окшойт го дейм да. Анткени Кыргызстанга деле биз жылына бир жолу барат болчубуз саяктанчы. Анан бизге кичине жеңилирээк болду. Биз түз үйдөн келгенде кичине кыйыныраак болот беле деп коем да. Анткени Кыргызстандан түз келген мекендештер эми биз деле ошончолук жакшы көрөбүз. Бирок алардын сагынуусу кичине башкачараак да. Силер кичине ташалып калгансыңар. Биз кичине баягы тоңмойнураак болуп калганбыз да. Жүрөк эме басыпчы. Өтө кызык, өтө кызык. Бирок биздин деле сүйүүбүз ошондой эле күч мамлекетибизге. Биз Балким башкача көбүрөөк. сезебиз да. Балким көбүрөөк. Кыргызстанда үйдөгүлөргө мен жаңылыктарды айтып берем. Кыргызстанда болуп аткан жаңылыктар. Анан биз көбүрөөк карап турабыз да. Ушул жерде Москва жөнүндө сөз болду. Акырын-акырынан баягы миграциянын процессине келели. Америкага кетем деген чечим кантип пайда болду? Качан, кандай чечим кабыл алынды? Эмне түрткү болду дегендей. Эмнеге Америка? Эмнеге Америка? Баягы эми бул кичине эмерээк сөз, оорураак сөз болушу мүмкүн, бирок айта берейин, башка мүнөздөмө көрбөй турам да. Баягы эл дүрбүсө эшек кошо дүрбүйт деген сөз бар. Анысы андай баары кетип атат десе биз деле кетип калдык деп айтканда дем кичине алысыраакмын, бирок примерно ошондой эле болду да. Эмнеге дегенде Москвада жүрүп бардыгы көнүмүш адат болуп калдыбы же жаңылануу жок болуп калды да. Өсүү деле жок дегенде сен эмнени кыйратып ийдиң деген сөз деле эмес. Бирок мындай Москва өзү бир мындай күңүрт шаар го. Анан ошол нерседен баягы бир нерсени суусап турганбыз да. Биз деле эки жакка чыгып деле көп эс алган эмеспиз. Мен көп болсо бир 2-3 мамлекетке баргам. Анан ошол моментте ишибиз деле жакшынакай болчу, акча табуубуз деле жакшынакай болчу, Кудайга шүгүр. Анан элдер кетип атканын көрүп эле анан көрүп, негизи бир көбүнчө адамдын бир жүрөгүндө бар го дейм, Американы көрүп коюш керек дегенчи. Ошондой бар го дейм көбүнчөсүндөчү. Болушу мүмкүн. Анан ошону дагы биз колдон чыгарбайлы деп мүмкүнчүлүк болуп атат. Чыгып кетип калдык окшойт да. Бул болсо баягы мындай кыйналыштан эмес, же кысталыштан эмес. Көп мекендештердикиндей эле да, бардыгындыкындай эле да. Ошондо сиз кайсы жылы келип атасыз? Мен 23 келдим. Азыр 26 болсом, майда 3 жыл болот. Жакшы. Ушул жерде дагы бир сиздин постторуңуздун бирөөсүн колдонгум келип атат. Жанагы Эрмек Нурбаев мырза менен болгон диалогуңузду айтып берсеңиз. Аябай кызык да ошол. Эрмек байке менен жакшы таанышып калганбыз. Шоу чөйрөсүндө көп жакшы инсандар менен жакшы таанышмын да. Биз баягы кафе, ресторан иштетип калдык Москвада көп жыл. Анан ошого Эрмек байке менен таанышып калып, тамашоо бар эле го. Ошондо тамашоодон биздин кафеге келип эме кылып турат эле. Жанагындай даярданууларын өткөрчү да. Анан ошентип жүрүп мени жюриге отургузду бир 3 жыл. 3 сезонго отурдум окшойт. Анан ошентип жүргөн күндөрдүн бир күнүндө жок болуп кетип эле кайра барып калды Эрмек байкечи. Анан чай ичип отуруп сурап атпаймынбы, кантип барсак болот? Баары эле сурашты, мен деле ошолордун арасында сурадым. Кызык. Десем, намаз оку деди. Намаз оку, Кудайдан сура. Видеодо айткандай эле өлө жин келди. Америкага барып келип кичине кыйын болуп кеткен окшойт. Деп ушинтип эле Теке береңесиге деп көрүндү. Теке береңесиге деп башкача сезилди да. Көңүлүм ооруду чындыгындачы. Таарыныч болду, анан эми жакшы эле мамиледебиз го депчи. Анан кийин 2 жылдан кийин түшүндүм, ошону бияка келгенден кийин. Анткени биз 23 келгенибиз менен биз 22-жылы чыкканбыз да жолгочу. 1 жыл мурда. Ошончолук сапар. Ошол мен ошондой деп эле эсептейм. Келип жолдон кайра кайтып барып, кайра жарым жыл иштеп, тыйынтып бир чогултуп, анан кайра чыктык жолгочу. Ошо бирок биринчи барганымда намаз жок болчу. Сөзүн ачык. Кудай буйрса келип амин деп эле чыга бергенбиз да. Анан экинчисинде ала менен болгон байланыш түзүп, анан кийин чыктык да. Кантип түздүңүз ошону?
азыркыга чейин бар, азыр ушул жерде да колдоном, жай намазым бар. Бир күнү ошо Бишкекте кайтып баргандан кийин бир мамлекетке да, үчүнчү мамлекетке барып, кыйналып, камалып, самалып ушинтип бардык. Анан таң саат 5-терде бир досторум менен барып отуруп келдим. Келинчегим келсем ыйлаган окшойт да. Көзүнүн жашы, анан ал жатты, уктап калды. Мен болсо багымдат болуп калыптыр. Анан баягы жай намазга башым коюп алып эле жашым токтобойт. Эми мен баягы суранган жокмун. Айттым. Төгүлдүңүз. Айттым да. Неге мен ушундай болуп атам депчи. Эмнеге мен ушундай болуп атам? Эмнеге башка адамдар ушинтип намаз окуп, сен менен связь кылып атат? Мен эмнеге андай кылбай атам? Мен эмне артыкчылыгым бар? Мен эмнеге ушундай кылып атасың? Деп аябай айттым. Ыйладым кыскасы. 40 мүнөттөн ашыгыраакчы. Көп батпай ыйлап бүт айттым, бирок өзүмдүн минустарымды айттым да. Мен ушундай кылып атам, эмне кылып атам ошондой? Түз жолго салбайсыңбы? Деп ушундай жекеме жеке сөз болду да. Катуу жабап. Ушундай бошодум мечимен. Андан кийин ошол жай намазым азыр дагы бар. Машалла. Биз бияка бир үй снимать эткенбиз азырчы, кыргыз мекендештерден. Жакшы бала бир Абай деген. Ошонун үйүнө барсам, үйүндө 7 жай намаз чыштап кетиптир мага. Колдоно бериз байке деген. Санап көрсөм баш аягы 7 экен да. Кызык. Үй аябай берекелүү экен. Кыстырма эле эмнеден эстеп кеттим билбейм. Бирок мен өзүм үчүн жай намазым бар. Өзүм үчүн жай намазым бар. Мен Америкага алып келген жай намаз бар. Ошо Алла таалам жардамы менен аябай эки жолу катуу сездим. Бирөөсүн ошо Мексикада, биринчисин ошо Кыргызстанда да. Ошенткенден кийин түшүнбөй калдым. Анан Эрмек байкени ошондо эстедим. Сөзүн жыйынтыктап коеюн. Ошо Эрмек байкени бияка келгенде эстеп чалып, жок СМС кылып жаздым. Сүйлөгөн да жокмун. Том кылып жаздым да жөнөттүрдүм. Окуду экен. Окуду, Алла ыраазы болсун деп. Азыр мындай бир улуураак бир тууган байкемдей эле да. Көргөн жерденчи. Экөөбүз мындай ысыкпыз. Көп көрүшпөйбүз, бирок көрүшкөн жерден аябай мамилеңер түз. Мамилебиз түз. Биз билебиз да бири-бирибизди. Кандай адам экенибиздичи, чын жүрөктөн. Эң сон. Минтип айтышат го. Нурлан мырза. Биз Кудай Таала менен түзмө-түз сүйлөшө албайбыз да, пайгамбар эмеспиз. Ошон үчүн Кудай аркылуу кээде адамдар аркылуу, то есть Кудай менен адамдар аркылуу сүйлөшөт депчи. Балким ошол маалдагы Эрмек мырзанын сизге айткан сөзү чын эле Кудайдын сизге берип аткан кабарыдыр. Ошондой болушу да мүмкүн. Ошол сиз ошол туура кабыл алып, ошол жака ой жүгүртүп атканыңызга ошо кандай эмне түрткү болуп калды деп мындай неметип атам да, кызыгып. Жок байке, туура кабыл алган жокмун да мен. Түшүнгөндө эле жокмун. Кийин бияка келгенден кийин мындай бир сиз жана эшикте сүйлөшүп атканда айттыңыз го, түш көргөн сыяктуу депчи. Башында Америкада жашоомдай түш көргөн сыяктуу эле боло берет го. Ошол моментте отуруп бир намаз окуп отуруп, анан эмне болуп келип калдым деген суроо берилет да өзүнө, баардык элечи. Кантип келип калдым депчи. Анан артка мынтип кылчайып ой жүгүртүп көрсөң, сенде андан да көп акча болгон жолго. Мисалы, андан да көп мүмкүнчүлүк болгон. Тааныштарың да күчтүү болгон, баардыгы болгон. Сен биринчисинде көкүрөккө чаап, акча менен кирип кетем деп $30,000 кармап алыпчы. Анда да кире алган эмессиң. Жолдо кандай кыйынчылыктар болду, аяктан жок болуп кетишиң деле мүмкүн болчу. Эми бул Алла таалам болбосо кандай анан? Керемет. Башка мындай жооп таба алган жокмун да. Керемет. Анан ошол себепкер болгон адам обязательно өзүң келет экен да. Туура. Ушул жерден да бир жакшы бир кошумча кошкум келип атат. Жакында бир жерден окудум. Бүт дүйнөдөгү адамдар чогулуп сага жамандык кылам десе дейт, маңдайыңа жазгандан жаманын кыла албайт дейт. Ошол эле учурда бүт дүйнөдөгү адамдар чогулуп сага жакшылык кылам десе, маңдайыңа жазылган жакшылыктан жакшысын кыла албайт дейт. Мындай күчтүү хадис. Анысы кандай сиздики дагы баягы бүт баардыгын кошуп, мен моундай кирип кетем дедиңиз, жок деди да. А бияктан ага таяндыңыз, хоп деди да, деген сыяктуу. Өтө кызык. Анан мындай бир ой, баардыгы кыялдан жаралат да.
мисалы үчүн бир кыялыңыз пайда болду, мисалы үчүн Америкага келиш кыялы. Анан кыял кичинекей пландарга бөлүнөт. Анан пландарды күнүмдүк привычка деп коелу, көндүмдүктөргө өткөрөбүз. Анан ошол образ болот. Анан ошентип ошондо ушу кыялларыңызды ишке ашырыш үчүн биринчи жолу болбой калганда, экинчисинде кандайдыр бир өзүңүздүн жоруктарыңызды өзгөрттүңүзбү, же жашоого болгон көз карашыңыз эле өзгөрдүбү? Мени жанагы эле намаз өзгөрттү. Эртең мен Болгон ошол. ыйлаган болгон ошол. Ошондон кийин калтырган жокмун намаздычы. Жакшы. Ошондон кийин күнүгө келме оозуман түшкөн жок. Эң Мен сонун. кадимкидей мен анчалык бул жашоодо мен азыр 37-ге чыгып атам. Ошол мезгилдегидей Алла Таалам бардык маалда бизге мындай колдоо көргөзүп турат да. Бирок ошол мезгилде мен ошону сезгем да. Ошол Ой. жарым жылдачы Катуу. ушунчалык мындай күнүгө көрүп тургам. Катуу. Күнүгө көрүп тургам, бир Алла Таала мага кандай жардам берип атканын, жашоом кандай өзгөрүлүп атканынчы, и жол мынтип эле ачылып калганынчы. Күндө керемет. Күнүгө. Ошондон кийин сокур көргөндөй эле болгом да. Эң сонун. Жакшы сөз экен. Сокурдун көзү ачылгандай. Эң сонун. Ушул жерге дагы бир кошумча дин жөнүндө сөз болуп атат. Абдан жакшы мисалдар келтирилди. Биздин өзүбүздүн тилибиз, маданиятыбыз, каада салтыбыз, кыргыз улутунун өкүлү катары. Ошол биздин тилибиз, маданиятыбыз, тарыхыбыз, күнүмдүк кылган иштерибиз, жоруктарыбыз ушу Америкага келгенде бизге жардам берип атабы же тоскоолдук кылып атабы? Сиздин оюңузча? Бизге жардам берип аткан биздин кулк мүнөзүбүз болуп атат, мен көргөндөнчү. Анткени кыргыздын эң эле зөөкүр жигитинин жүрөгү көп улуттарга караганда, көп улуттун жигиттеринин жүрөгүнө караганда жумшак болот экен. Ошол жактан байкадым да. Биз ушунчалык кичпейил болот экенбиз да. Жумушта иштеп аткан балдарды деле көрөм. Эй, ага жардам бербе, буларга жардам берген болбойт деп атсаң деле мындай автоматтык түрдө иштеп кетет колдоруңчу. Сумкасын кармай калып, тигинсин кыла калып, мынтип жолду айтып бере калып, жолдон өткөрүп. Кыргыздарга мен мындай 100% ишенем да ошол жагынанчы. Бир жерде мен тааныбаган кыргыз болсо, ошол башка бирөөлөрдүн күнү түшүп калса, ошол кыргызга ал талаада калтырбайт, жардам берет. Ушул биздин тарбиябыз, Кыргызстандагы кыргыздын баягы тарбиясы. Бул жерде эч ким уят кылган жок деп ойлойм да. Эң сонун. Эч кимди уят кылбайт атат. Ошо Раматылык Чубагажынын сөзүн эстеп атам. Орозобуз менен, намазыбыз менен, ибадаттарыбыз менен жете албаган деңгээлге биз кулк мүнөзүбүз менен жетиш ыктымалыбыз бар деген бир күчтүү сөзү бар да. Ошон үчүн аябай сонун керемет сөз. Кыргыз жигиттеринин жүрөгүнүн айкөлдүгү, мээримдүүлүгү, кичпейилдиги баягы баары бир билинет да. Ошону менен утуп кетет экенбиз биз. Ошону менен алдыдабыз. Бияка келаткандагы жанагы сонун өзүңүздүн тажрыйбаңызды айтып кеттиңиз. Бияка азыр келем деп аткан кимдир бирөө азыр ушу подкастты көрүп аткан болсо, кандай кеңеш берет элеңиз ошого? Бияка келгендердин көпчүлүгүнө суроо беришет экен, кантип барсак болот депчи. Эми азыр баягы легалдуу жол менен келген жакшы экен. Биз деле көрүп атабыз. Мисалы үчүн биз 3 жыл болду келгенибизге. Документибизди тыңдай элек болсок, 3 ай 4 ай мурда келген, грин карта менен келгендер бизден бир 2-3 кадам алдыда да. Алардын жагдайы жакшы да. Укук талаасында мээси бош, ойлоно турган, кыйнала турган эмеси жок да. Кошумча проблемалар жок. Кошумча көйгөйлөр жок. Ошон үчүн болушунча аябай көп экен да жолдоручу. Эч ким айтпайт деп айта албайм, эч ким депчи. Көбүнчөсү айтпайт экен, көбүнчөсү билбейт экен. Виза алыш үчүн ушунчалык көп азыр айтам. Көп варианттар бар экен. Өтө элечи. Ар кандай шылтоо менен келсе болот экен. Ар кандай шылтоону өзүңдүн мээңден ойлонуп таап дагы келсең болот экен. Бирөөсү айтат, мен дейт
карындашынын карындашы Кыргызстанда экен, өзү да Кыргызстанда. Карындашым окууга тапшырат эле Америкадан. Мен ошого барып университеттерди көрүп тандап келем. Мен байкесимин депчи. Десе виза бериптир. Ушундай бир биз оюбузга келбей турган нерселер да. Бирок кайра эле насип маселеси. Насип буйрук бар Алладан да. Ниет коюш керек экен, анан Алла Тааламан сурап, анан аракет да үч эле нерсе. Аракет. Бирок укук талаасында колдон келишинче. Колдон келиш. Эми азыр укугу жок дебедимби? Мыйзамсыз деле келе албай калышты го дейм. Жолдордун баары жабылды. Баары жабылды. Жабылды, анан жабылды го дейм. Кирбей калышты го дейм мындай болуп. Азыр учурда ушундай, кырдаал ушундай туура. Анан эгер ошол маалда мен жолду билгенимде ошондой экенинчи. Шашпастан. Келбейт болчумун, просто келбейт болчумун. Просто келбейт. Ушу просто келбейт болчумун деген сөзүңүзгө уланткым келип атат. Мисалы үчүн биринчи аракетиңизде болбой калды деп атпайсызбы? Анан кайра кайтып барып, анан экинчи жолу келип атасыз. Ошондо экинчи жолу келип Америкага түшкөндө биринчи сезимдериңиз кандай болду эле? Биринчи сезимдерим Эстей аласызбы? эстейм. Ар бир чтоб сизге мындай түшүнүктүү болуш үчүн айтайынчы. Границадан чыккандан кийин бир 7 майл болгондо бир 11 километр, 11-12 километр жер деп коюңуз. Бирок жарыгы көрүнүп турат да ал шаардынчы. Ошол жарыгы көрүнүп турган шаарга жүрө баса калабыз деп жөө басып кетип калыптым. Бирткенден кийин баягы аллея түгөндү. Хайвейдин жээгине чыгып калдык. Анан кайра келдик. Менин оюмча бир жарым майлдай басып койгонбуз да жөөчү. Сүйүнгөн, толкундангандыктанчы. Мына жеттим деген, Көрсө ал жерден эч кандай жол жок экен. Бир гана транспорт менен кетиш керек экен да. Негизи Америка машиналарга салынган мамлекет. Ошону карайсызбы, толкунданган бойдон. Мына жарыгы көрүнүп атпайбы, жөө эле жете калабыз. Түнкү саат 1-2 болуп калды окшойт. Ошончолук мындай күч, каалоо. Ооба, мен өзүмдү эме сезген жокмун, мындай герой сезген жокмун. Мындай кичине аяныч келди, өзүңдү аябайт экенсиң. Эми жашоо барго башка мамлекетте деле депчи. Ошол жерден киргенде кичине мындай эме болдум да. Ушу керек беле сага деген сыяктуучу. Эмне кыйналдың мынчалык депчи. Бирок этаптан өттүңүз. Бирок этаптан өттүң. Балким ошонун кубанычыдыр. Ошондой бир түшүнүксүз нерселер болот экен. Сөз менен жеткире албай турган сезимдер болот экен да. Башкача, Мен мындай сезимди күткөн эмесмин деген сыяктуу. Америка меня разочаровала. Келгенде аябай жаккан жок. Чикаго, биз эми Москвада жүрүп калып, могу Чикагодон Норсайд, ушул даунтаундан башка жагы аябай эски сезилди. Азыр деле байкасаңыз керек, кээ бир жерлеринде мындай рекламный щиттери, бизде Бишкекте бир 2008 жылкыда илинип турат да. Булардачы мындай цифровой рекламалар жок, бүт баары кагаз түрүндө, же фломастер менен жазып койгон, жөнөкөй. Ошолорду көрүп алып, мен кайсы мамлекетке келип калдым дедим. Америка эмес. Анан көрсөм мындай тереңирээк ой жүгүртүп, көз жүгүртүп көрсөң, бияк бир топ эле алдыда экен. Бир топ эле алдыда экен. Анан эми ар кандай кыйынчылыктар бар, жана приложенияларда банковский тиги булар кичине кыйыныраак бияктыкы. Мисалы үчүн ошо сөзүңүзгө кошумча, биринчи ошо толкундоо сезими, анан келдиңиз Чикагога дейли. Ошондон кийинки ошол маалдан ушул маалга чейин эң катуу кубанган бир окуяңыз барбы? Эң катуу кубанган окуям ошондон бери. Кубанган окуям айтайын эми, ал $100 эле окуя, бирок аябай кубангам да. Документтер бир 6 айдан кийин келет экен. Анан келип доставкага өзүң аккаунт ачат экенсиң. Uber'denчи. Анан ачып туруп биринчи күнү чыктым. Чыгып бир 5 саат иштедим, 5,5 сааттай. $90 иштедим да. Иштеп туруп анан тетиги Саусайт жакта да. Ошо түштүк жагы болуп калат. Түштүк батыш жагында. Коркунучтуураак район. Ошо коркунучтуу районго бир ресторанга келдим алганы. Маңдайында Chase деген банк туруптур. Ошого эле парковкага машинаны коюп, чурга барып алдым. Эшикти ачсам колума берди да. Бурулсам машинама эме салып коюптур, шакек жана дөңгөлөгүнө.
болбойт экен аяка турганга. Токтогонго болбойт. Билбейбиз да биз чем парковка турат бизде кое бересиң да парковка беребиз. Анан келип эле баягы нес болуп калдым да. Биринчи жолу штраф алсам $170 мен үчүн чоң акча да, мен деген Албетте. укмуш акча да. Эми $90 иштеп атсаңчы. Анан жанымда мексиканец турат. Биякта болсо кара түстөгү адам, Мерседесте бандит да кебетесичи. Укмуш страшный. Ошол парковкадан чыгып аттыр дагы, анан тиги мексиканецти урушуп аттыр. Мен түшүнбөйм. Сөгүп сагып урушуп аттыр да. Анан мен келип эле туруп калдым, пакетти кармап элечи. Менин түшүнүгүм боюнча азыр мынтип ойлонуп көрөм да. Эсте калган да. Бул доставщик болсо ушунун несине салып атасың, жөн эле кое берип койбойсуңбу деп урушуп аттыр. Анан ошентип туруп жанагы сөгүнгөн сөздөрүн айтты, колун көргөздү да кетти. Анан менде чөнтөгүмдө акча жок. $90 бар баягы приложениеде. Анан тиги айтып атам, менде $90 бар. Мен ушуну чыгарып берейин, мени кой берби депчи. Кыргызча түшүндүрүп айтып атам, переводчик менен бир нерсе деп атам. Бир убакта чаңдатып келип туруп баягы кара түстөгү адам келди. Кайрачы. Келип туруп бир нерсе деди, мени карап сүйлөп атат, тигини карап сүйлөп атат. Анан тиги болсо мени могу жермен алып мексиканецчи. Бар деп тигечи. Барсам, монтип акчасын алып туруп $100 берди мага. Охо. Элестетип атасызбы, мен коркуп атканым баягы кара түстөгү адамданчы. Бул бандит экен депчи. Бул эми адамгерчиликтин эмне жеткен жериби же буну түшүндүрүш кыйын да. $100 берди дагы. Калганы сенде барбы деди окшойт. Анан тиги кыйкырды, бар экен калганы депчи. $100 бердим, $70 чыгарып картаман тийгизип бердим. 170 штрафты ошол жерден чечти тигинчи. Чечкенден кийин тигиге болсо рахмат дедим. Анан тиги болсо кайра чаңдатып алып туруп тигини дагы сөктү. Дагы шатырата сөктү да кетти. Сиздин ордуңузга. Мен бул эми түшүндүрүш кыйын да, мындай өтө сүйүндүм. Мен акчага сүйүнгөн жокмун. Булчу эми акчаны мен таап берет элем. Үйдө бар эле, үйдөн котортуп ал бул кеп анда эмес да, бул кеп ошол баягы болуп аткан окуяда да. Ичинде болуш. Бул караш, бул караш дедим го. Көнүп калат экенсиң, биякта айта берип кетишип коюңуздар. Анан ошол кандай уровендеги адам, мен андан коркуп атам. Эмне аралашып атат депчи. Эми чөнтөгүндө бир курал болушу деле мүмкүн да, толук мүмкүн. Туура. Машинасын жаттап калдым баягынынчы. Машинасын жаттап калдым, номерин жаттай албаган жокмун. Түшүнбөйт элем да бияктын номерлерин. Машинасын жаттап калдым, бир 2004-2005 жылкы кара цветте, бизде банан деп коет. Капкара. Анан издедим аябай көпкөчү. Бир 2 жылдай издедим. Издегенде кандай? Токтогон Мерседес көрсөм эле ошону карап аттым. Анан бирок тапкан жок. Бирок бир жолу таптым, жетишпей калдым, кетип калдым. Таптым, точно таптым, 100%, бирок кетип калды, жетишпей калдым. Сиз ыраазычылык билдирген атасыз да. Мен ыраазычылыкты билбейм, бирок аябай ыраазычылыгын билдирип, англисче сүйлөп, агач мен ошондо билбейт элем. Мен сүйлөп калдым. Мен сүйлөп калдым, сага ыраазымын деп анан $100 эмес $200 берип коеюн деген. Ай, машалла. Кандай сон? Анан көбүнчөсү айтып калды, ошо башка жака эле жардам берип кой ошону депчи. Эми жардам беребиз эми ага. Албетте. Садаканын Ошол менин эң чоң сүйүнүчүм болгон. Кандай керемет окуя. Кызык, баягы биз бияктын менталитетин, адамдардын жүрүм турумун тааныбаган үчүн, билбеген үчүн, бизге баягы система жаат болгон үчүн сиз ошол кишини бандит катары кабыл алып атасыз. Болбосо ал сизге жардам бере деп аткан киши. Өтө кызык. Абдан кызыктуу да. Мен ушул жерде мисалы үчүн дагы бир кызыктуу ой келип атат мениме. Америкага келаткандагы сезимдериңиз кээ бир жерлер башкача чыгып калыптыр, сиз күткөндөй болбой калыптыр. Ошолордун баарын эске алганда, сиз азыр ушу Америкадагы ойлогон кыялдарыңызга жакындадым же жеттим деп эсептей аласызбы? Мен түшүндүм эмне деген суроо болгончу. 3 жылда эмнени кыйраттың деп эле сурайсызбы? Чындыгында жок, мен кыялымдагы нерсе негизи меники Кыргызстанда. Кайра?
артка. Кыргызстанда бир көп жылдан бери кыялданып жүрөм. Мен ал болобу келечекте болбойбу билбейм. Анткени менин кыялым мындай жөнөкөй эле. Мен бир ошо кыргыз драма театрга барып иштесем, Ух ты. анан ошол жерден чыгып баягы перерывтарда чыгып, кофе ичип, айлыкка иштеп мамлекеткечи. Сону. Меники ошондой да кыялдарым. Бирок эми бияка келгенде жөн эле эки жакта ооз ачып кетели деген жокпуз да. Материалдык көз караш болушу мүмкүн биякта. Анан мен бир ийгиликти багынтып, материалдык жактан укмуш бир миллионер болуп монтишим керек деген нерседен алысмын дебейм. Алла таалам буйруганы кандай, ниеттерим жакшы. Көп нерсе кылгым келет, көп нерсе калтыргым келет, максаттар көп. Бирок эми ошого Алла таалам буйругу кандай болсо ошондой көрөбүз, аракетти кылып атабыз болушунча. Анан 3 жылдан бери кылчу нерселерден бир мындай эле айтайын, бир Москвада бир 10 жылда кылбаган нерсени кылдык го дейм. Кудайга шүгүр, чындыгындачы. Эми ал кезде жаш болчубуз, ойнодук, күлдүк, ал болду, бул болду. Ага тиги мындай оправдание жок да. А биякта бар. Кудайга шүгүр. Жакшы. Бияка биздин мекендештер, башка дүйнө жүзүнөн адамдар тартылганы бул бекеринен эмес. Бияка келип эчтекени билбесең дагы башың менен жер казып иштесең, жыйынтыгы болот. Сөзсүз түрдө. Жыйынтыгы болот. Сөзсүз түрдө. Акча тыйын тыпыр жагынан да бул материалдык жактанчы. Эмгек жерде калбайт. Эмгек жерде калбайт. Бирок сагынычка суусашың мүмкүн, досторуңду сагынышың мүмкүн, шаам чөкөттү сагынышың мүмкүн. Ошондой көп көйгөйлөр бар да. Бул адам чыдай алчу нерселер да. Албетте. Анан ушундай учурдан пайдаланып мен бияктагы мекендештергечи мындай ар бирине эле бир ыраазычылык бир колун кармап чыкмакмын да. Мекенди сагынуу бул ушул жака келгенде эле сездим менчи. Мекенди баркын, классташтарым баркын, ата энем баркын, ушул жака келип сездим да. Анткени тияк жакын баягы Бухарда пулубардын көнү ток болуп 4 саатта учуп бара калам деген ой жок да. Эми биздин акыбалдачы азыр. Анан грин карта менен келген жолу ачыктар, алар кичине башкача ой жүгүртүшөт. Өтө терең, өтө терең. Мен мындай сөз бар да. Жаанды жакшы көрсөң, баткакты кечкенге даяр бол дейт. Даяр бол. Ошон үчүн эми кандайдыр бир жолго аттангандан кийин сөзсүз түрдө бир кемчиликтер, көңүлгө жакпаган нерселер болот экен да. Бирок ошону Алла тааланын ыраазычылыгы деп айтып атасыз, ошону менен кете берсек, мисалы үчүн сөзсүз түрдө бир жыйынтык болот деген ойда. Анан суроо, эмнеге драма театр? Мен негизи чыгармачылык жакшы көрөм, аябайчы. Актёрство. Актёрство. Мен мурда ушу клип, кинолорго тартылып калчумун. Кыргыз эстрада жылдыздарынын өзүмө жагат да. Мага процесс кирип келгенде айтып атпаймынбы, могу студияңызды көрүп делечи, сагынып турмун да студия. Биз билгенде чыгарып туруп сизди. Чоң рахмат келгениңизге. Абдан сонун болуптур. Мисалы үчүн дагы бир ой кетип атат. Кыргызстандын драма театрына барып иштеген бул жакшы нерсе, бул мен эч кандай каршылык көрсөткөн жокмун, бирок эмне үчүн Голливуд эмес? Америкада жүргөндөн кийин. Бул жакшы суроо экен. Мындай жакшы суроо эмес, мындай жакшы эле мындай Баягы деңгээлди өйдөрөк алсакпы? Потолокко чейин дейсизби? Жок, ал мен Москвада жүрдүм да. Анан ошондон чегинип калдым окшойт дейм да. Москвада көп кастингтерге бардым, көп эшиктерди каккыладым. Аябай көпчү. Анан аяк жагы келип эле алдамчылык менен ар кайсы нерсе менен бүтөт. Бул Америка, туура эле айтып атасыз. Биякта мен көрүп атам, казак жигиттер, казак жигиттери жүрүшөт Голливудтачы. Бизде эле барсак болот. Балким эми ал эме эмес да, просто сиз баягы жүрөктөгү нерсени сурап алдыңыз да, жаначы. Анан бияка барып азыр ар ким өзүнүн акыбалына жараша ой жүгүртөт экен да. Чындыгындачы. Мындай деградация деп коет го. Ошол сыяктуу. Мен ар таксиде жүрөм да. Анан менин деңгээлим такси эле да. Мындай ойлоп көрсөңүзчү.
Анан мен ошого Кыргызстанга барып негизи бирок Кыргызстандын театры менен Голливудду салыштырып деле болбойт чындыгындачы. Эми биякта Голливудда сен да актер болушуң мүмкүн, жакшы ролдор жаратышың мүмкүн, бирок кыргызча сүйлөп, кыргыздын немелерин аткарган бул башка нерсе да. Албетте. Эгер деңгээл жөнүндө ала турган болсок, Голливудка аракет кылыш керек. Аяка мындай жаштын эмеси жок го дейм. Кичүү, эч кандай чектөө жок. Чектөө жок го дейм. Ага деле ал деле жүрөктө бар. Америка барам деген деле ошол ойлонгом да. Ошо Голливудка аракет кылып көрсөкпү депчи. Эмне үчүн болбосун да? Мен эми ал эме максатта эмес да. Мен укмушмун, анан Голливудка барып депчи. Менин деңгээлимде, мен кайсы эмне колуман келсе, ошол сыяктуу да. Өзүңүздү сыноо иретинде деле. Өзүмдү сыноо иретинде эмне колуман келсе ошону максималдуу түрдө көргөз берип бирөө башка бир көргөн адамдарга жага турган болуп калса деген сыяктуу. Албетте. Анан интип Голливудка барып тартылам дегенден алысмын да. Мен бир сөз колдондуңуз, ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша депчи. Ушул жерден бир кошумча катары комментарий күтөм. Кээде биз көп нерсени логикага жүктөп коебуз. А логика деген бул тажрыйбадан келип эле чыккан жыйынтык да. Мисалы үчүн мен сүттөн оозум күйсө, менин тажрыйбам сүттү деген үйлөп ичиш керек, айранды да үйлөп ичиш керек, туурабы? Ак болсо. Ак болсо баарын үйлөп ичиш керек деген тажрыйбада. Анан мен өзүмдүн баягы ак бирдеме көрсөм, мисалы үчүн милкшейк көрдүм да, аны да үйлөп ичкен атам да, логика боюнча. Эр учурда баягы логикага жатпаган, жүрөккө жаткан нерселер болот да. Ошол жагын ойлоп атам да. Ошол эле болуп калды окшойт. Жана жүрөккө, мисалы үчүн жүрөккө жакыны мага театр болушу мүмкүн да, же ошол мен кичинекей кезимдеги, баягы улан кезимдеги аткарылбай калган бир каалоолордун бирөөсү болуп калышы мүмкүн да. Ошол мени кармап келатканчы. Мен үчүн ошол көп нерседен бийик болуп калышы мүмкүн да. Албетте. Албетте. Мисалы үчүн акыркы учурларда мынакей өткөндө нелегал келип кетти, бейишенелердин тамамалында деген сыяктуу. Эми ааламдашуу процесси, глобализация кетип атат да. Дүйнөдө биз уктуп албайбыз муну. Эртең бир күнү мен ишенем, Голливудка дагы сиз сыяктуу кишилер керек болоруна менин көзүм толук жетет да. Кудай буйрса, бирок мен ошо туура эле айтасыз, туура айтып атасыз. Бирок ар бир бака өзүнүн баягы сазын мактайт деген сөз бар го. Ошол сыяктуу Кыргызстандан күчтүү болуп, Кыргызстанды кыйратып, андан кийин чыксак жакшы болот го деген оюмда. Ошол нелегалга тартылган жигиттер түп-түз барып Голливудка эшигин тээп кирсе азыр, анан ошолор көргөзсө бизге мастер-класстардычы. Мисалы жол чаап берсе. Жол чаап берсе. Чыйыр кылып, Эми ошол эле Жеки Чанды эстеп атам. Канча жолу келген, канча жолу кастингден өтө албай, мисалы үчүн. Акырында баары бир эл кабыл алды да ошону. Американы баягы мактап аткан, жактап аткан жерим жок, бирок биякта эгер далилдей алса адам мүмкүнчүлүк туулат экен да. Баягы катуу бир неме болсо, каалоо болсо кыла алчудай да адам. Бирок тилекке каршы биздин бутубузду тушап аткан, башыбызды ноктолоп аткан муктаждыктар бар экен. Анан ошол гендерди кесип коюп атат деген мааниде айтып атам да. Мисалы үчүн ошол эле комьюнити колледждерде сонун курстар бар экен, өткөндө мен барып көрдүм. Ошол эле актерский мастерство, ораторский искусство дегендердин баары бар. 5 айлык, 6 айлык мисалы үчүн. Аракет кылып көрүш керек деген эме эле. Туура эле. Бирок мен ошол ой эмете берет да. Эми Кыргызстанды биринчи кыйратпайсыңбы, анан Голливудду сүйлөбөйсүңбү деген сыяктуу ойлор угулуп атат да азырчы магачы. Чындыгындачы. Ошон үчүн ошондой жооп болду окшойт. Албетте. Мен толугу менен сизге кошулам. Толугу менен сизди колдойм. Ушул жерде бир жакшы суроо туулуп атат менде. Күч эмнеде деп ойлойсуз? Күч чындыкта эле, баягы эле чындыкта. Чындык ар кандай да? Чындык ар кандай? Мисалы үчүн мен мисал келтире турган болсок, жана подкасттын астында айттыңыз го. Кандай суроолор, кандай болуш керек, оор болуш керек, жеңил болуш керекпи депчи. Анан ошондо да ушу чындык эсиме келген да. Мен азыр
жашоонун ушундай деңгээлиндемин байке. Алла Тааламан башка эч кимден коркпойм деп айтышат го. Мен ошол деңгээлдин бособосун эми аттадым да. Мен кыргыз элимдин мындай мени каралоосунан же мактоосунан баардыгына чыдай турган деңгээлдемин да. Эмнеге дегенде мен турганым ушул, мен чындыгым ушул да. Мен болгонум ушул. Анан бир жазап элге жагыныш үчүн же элди күлдүрүш үчүн же бирөөнүн көңүлүн алып коюш үчүн деген этаптардан өтүп кеттим да. Мен азыр чындык деген эшикке келдим да. Болгонум ушул, көргөнүмдү айтам, укканымды айтам. Анан айтып барбайм. Укканымды өз кулагым менен укканымды айтам, көргөнүмдү айтам. Анан кичүүлөргө мындай сабак болсун деп айтам. Чындыгындачы, бирок сабак болсун деп айткандын дагы түрлөрү бар экен. Аны да коркосуң айтканданчы. Анан улууларды аябай эстеп турам. Канчалык чындык болсо деле кээ бир чындык жакпайт. Ал сен үчүн чындык болушу мүмкүн да. Туптуура. Анан анын чындыгы башкача болуп калышы мүмкүн. Башкача. Ошон үчүн мен азыр ушундай өзүмдү тазалап турган маалым да. Эң сонун. Анан чындык деп эле ойлойм. Кайсы жерде болсоң, эмне болуп баратсаң деле бизде өмүр бою элечи ата энебиз өлүп баратсаң да чынын айтчы деп эле урушуп жүрүп чоңойтту. Ошого биз чындыкты мен чындык эле деп ойлойм. Чындыкты кооздоштун кажети жок да. Чындык турушу менен кооз. Турушу менен кооз. Турушу менен кооз. Эртедир кечтир чындык ушул деп чыгат да. Менин оюмча. Аябай күчтүү. Күч эмнеде дегенге аябай күчтүү. Жакшы жооп болду. Ооба мен бир кинодон көргөм да, сила правде десем. Укмуштурбайбы деп. Ошол ситуацияга, ошол киного ошол жерден эле көргөм да. А мен жашоомдо өзүмдө болгон эмес да. Мааниси терең. Маанисин кийинчерээк түшүнөт экенсиң да өзүң жашооңо келгенде, досторуңа болгон мамиледе. Мисалы үчүн азыр мен бир адам менен мамиле кылып атсам, ошол адам мага жакпаса, мен кыйналбайм. Агачы анын көңүлүн алыш үчүнчү. Просто түшүндүрүп эле, анткени чындыкта мен чындыгымда калп эле ага дос боло албайм, калп эле мамиле кыла албайм. Ал адам өзү эле түшүнүп калат мамиле кылгым келбей атканычы. Же болбосо бирөө мага ушунчалык жагып турса дагы мамиле кылыш үчүн азыр эми семейный мамилелер да. Ошондон сабак алгым келип турса, ушинтким келип турса, ал адам мени жактырбай турганын байкасам, мен ошого макул болом. Чындыккачы. Ачык элечи. Бул кабыл алуу. Ошо чындык жөнүндө эмне сизге мындай келтирип берерин билбей атам, бирок мен өзүм түшүнгөн чындыгым бар да. Менин оюмча аудитория жакшы эле чындуу болуш керек. Тиягынан чыгып, биягынан чыгып кыйналбай эле коеюн чындыгымдачы. Түз эле. Бирок ооба, түз эле. Суроо кандай болду эле? Күч эмнеде дедиң сен? Күч чындыкта. Күч чындыкта. Чындык баарды бир жерде. Чындык болсо сен кыйналбайсың да жашоодочу. Жаза алма болбойсуң. Мен жашагам да жаза алма жашоодочу. Биринчи баягы Instagram жаңы чыгып аткандачы. Укмуш мындай жакшы жерлеринди эле көргөзүп, бай болуп көрүнүп, анан той топурга барсаң, бирөөнүн кымбатыраак машинасын айдап калсаң, аны көргөзүп, ушундай. Бул чындык эмес да. Бул чындык эмес. Балким бул каалоо болушу мүмкүн. Бирок ким кандай каалоо кылат? Анан эми аны деле айтышы мүмкүн да. Бардыгы менен макул боло албайт, анткени анын аркасында көп нерсе жатышы мүмкүн. Мисалы бизнес кылып атсаң, ошондой кылып көргөзүп койсоң, бир адам көрүп калып, мен да ушундай болом деп, ал адам оң жолго түшүп кетсе, же аракет кылып иштеп кетсе, жалкоолугун унутуп койсо, бул жакшы нерсе. Бирок эми бирөөлөрдүн жашоосу ошондой, андай мындай болсун деп сен калып кала берген болбойт да. Анда мен өзүм жашоомду ким жашайт, туура? Чын жашаган жеңил экен да. Чын жашаган эмне кылсаң дагычы. Чын жашаган жеңил. Жакшы сөз. Драмтеатр жөнүндө сөз болду. Дагы бир мындай кызык болуп атат мага. Азыркы эми күйүп келаткан жылдыздардан дейлиби, же мурунку биздин залкарлардан дейлиби, сиз мындай күмөр туткан Азиз Мурадилаев. Раматлык. Керемет. А киши менен бир кинодо ойногонго Алла Таалам ушундай мүмкүнчүлүк берип койгон экен мага. Жакшы. Экөөбүз бир кинодо ойногонбуз. Сонун адам болчу. Өтө сонун адам болчу. Адам катары.
актер катары эми кыргыз эли баалайт да. Албетте, албетте. Кыргыз эли баалайт. Мисалы үчүн кайсы жактары сизге көбүрөөк? Бул киши бул жөнөкөйлүгү менен алчу го дейм. Адамдардычы команда менен иштешкенде, актерлор менен иштешкенде өзүнүн жөнөкөйлүгү мененчи. Бардык нерсеге мындай жөнөкөй көз карашта болчу да. Сен агай деп сыйлап турсаң дагы мындай сүр көргөзчү эмес да, сүрүн көргөзчү эмес. Мондай да, мондай кылып кой да, мондай да депчи. Сен мындай эле кылып кой. Аябай жакшы көрөт да, орусча сүйлөгөндичи. Орусча сүйлөп, кыргызча сүйлөсө да аябай эме сүйлөйт да. Терең сүйлөйт да, жеткире сөөгүн. Келиштире, Анан чеберчилиги боюнча мен көрүүчү катары айта алам да, жакшы депчи анан. Бирок көп режиссерлор сыйлайт, ишенишет да. туура. Көп режиссерлор аябай жакшы сыйлашат. Эми бул кишинин аты калды да. Албетте. Мисалы үчүн жана айттыңыз, мындай жөнөкөйлүгү менен депчи. Бир сөз эстеп атам. Катуу болбо, бирок бекем бол дейт да. Мындай аябай жакшы сөз экен. Биз ошо кичине ошону алмаштырып алабыз да. Биздин өзүбүздүн кыргыздын каны кичине мындай тез кайнап кетет го. Жинибиз мурдубуздун учунда. Бул эми ошо биздин географиябыз, менталитетибиз, көчмөндүк образыбыз бардыгы таасирин тийгизген да. Шарт эле чечебиз да. Ошолордун арасында ушундай калктын арасында ошо жөнөкөйлөр мындай шак көрүнөт экен да. Ошолор акылда калат экен да. Эмнегедир. Баягы терилген алтын таштардай, эмне эле жакут таштардай деген сыяктуучу. Аябай жакшы. Ооба, бирок жөнөкөйлүк өтө жакшы нерсе, бирок жөнөкөйлүк менен адепсиздикти эме кылып албаш керек да. Алмаштырып. Экөө аябай жакын турат экен да. Жөнөкөй болом деп эле өйдө ылдый сүйлөп. Мен жөнөкөй сүйлөп атам. Каалагандай сүйлөп атам. Жөнөкөй сүйлөгөн, эми жөнөкөй болуш менен жөнөкөй сүйлөштүн айырмасы кичине бар экен деген да. Кээ бирлеринде жөнөкөйчүлүктү адепсиздикке жакындатып алат. Андай эмес. Жөнөкөйчүлүк бул жан дүйнөң менен жөнөкөй болсоң, оюңан чыккан ордорду менен, адеп аклагы менен, кимге сүйлөгөндү билип, кимди сыйлаганды билип, ордорду. Анан туш келе жерден акыл айта бербей. Меники өзүмкүн ошо акыл болбосо дейм да. Сиз айтып атпайсызбы, жана жаштарга тарбия болсун деп деле ойлобойм чындыгындачы. Анткени деген азыр заман алмашкан сайын жаштар бизден дагы акыл эстүүрөөк да, чындыгындачы. Анан мен айтам да, болгон жашоодогу болгон эми көп деле жашай берген жок, мына 1-2 жаш улууларчы жини келип кетет да ушундай сөздөрдү уккандачы. Бул 37 экен, мен 40тамын депчи. Кебанда деле эмес, просто мен кетирген ошибкалардан өздөрүнө урок алып алса, анан мен кылып аткан нерселерди балким аларга бир жардам тийип калат деген эле ошол да. Анан сабак берүүдөн алысмын. Үйрөнгүлө, мондай кылгыла дегенден алысмын. Менде мондай болуп атат туугандар, силерде кандай болуп атат деген сыяктуучу. Ошондой видеолор тартып киргизип калам. Албетте, бул Instagram баракчаңыз бул өзүнчө чоң тема. Мисалы үчүн сизден аябай сурагым келип атат. Бир постуңузда эл менен бөлүшүп, акылдашып атасыз. Келинчегиме эмне белек берсем деп. Аябай кызык болуп атат. Эмне белек бердиңиз? Вот неме деле эмес, жашыруун деле эмес. Эме деген бар экен. Алам деп жүргөн окшойт. Кымбат эмес. Жөнөкөй. Жөнөкөй эле коуч деген фирмадан бир сумка алды. Анан дагы эмне алды? Ошол жактан да бир ремень алды. Тигинси 450, тигинси $90. Болгону. Эч кандай жашыруун сыр эмес. Болгону. Анан мага да бир нерсе жагып калды. Мен ал дейт, анан ошо туулган күнү болгондуктан жок, мен албайм, бүгүн сенин күнүң деп койдум да. Эң туура. Ошо. Жашыруун деле эмес, эми бул өтө арзан эмес, кымбат эмес. Орто. Бирок көңүл маселеси. Мен сурап аткан себебим баягы көп учурда адамдар мындай мактанып бөлүшөт. Кээ бирөө актанып бөлүшөт деген сыяктуучу. Анан ошол жерде баягы сиздин мотивди кармагым келгенде
Нурлан мырза муну эмнеге чыгарып атат деп азыр мына түшүнүп атам да, мисалы үчүнчү. Бул негизи ошол подарок болчу, тиги видеочу. Ошону айтам. Ошол подарогум ошол болчу да. Эмнеге дегенде бир күн мурда сен баягы жарыңды ойлоп, аудиторияң болсо, ошону мен ошол жөнүндө сүйлөп атканым бул өзүнчө эле бир подарок деп ойлойм да. Албетте. Ошол посыл ошондо болчу да. Ошону сурап атам да мен. Анан биякта Америкада ооздук бербей эле сүйлөй берейин. Америкада эгер Инстаграмды колдоном деген баягы мекендештер болсо, биздин жаш балдар бар да. Өткөндө бир балага айтып бердим да. Мактанам десең, укмуш темалар көп. Генен. Тим эле укмуш Инстаграмың толуп кетет. Мактанган бир Инстаграмдар болот го, мындай кооз жашоону көргөзүү десеңчи. Мен анда Инстаграм толуп кетмек. Аябай кылдат кылам да ошончу. Бир нерсе мактаныч болуп көрүнүп калбасын, текеберчилик болуп калбасын. Бирөөнүн столдун үстүн тартканда дагы неметпейм да. Ошол нерселерге карайм. Эмнеге? Сөзүн ачыгы мен баягы кедей дыйкан үй бүлөсүндө эле төрөлгөм да. Анан жок барды көрүп чоңойдук да. Бизге сахар деликатес болуп көрүнгөн. Майрамдарда деле эмес, бирок сахар ошондой сыяктуу да. Түшүндүңүз да. Анан жыртык жамачы кийип эле жүрдүк да. Анан мен укмуш кыйналып бала чагым момундай өскөндөн деген алысмын. Эмнеге дегенде баарыбыз эле ошондой өскөнбүз да. Көпчүлүгүбүз эле заман ошондой эле. Мага ата энем жооп бере берет азырчы. Кийин мурда эмнеге биз кыйналып чоңойгонбуз десемчи. Ал бизде деле эмес күнөө. Ал эч кимде эмес күнөө. Заман ошондой болчу ал кезде депчи. Анан укмуш кыйналып деле деп айта албайм. Жакшынакай элем, эл катары. Элдин баары эле кыйналып чоңойгон. Ошондой эле мен мындай ак көбүчкөн эмесмин да арасында. Бир нерсени кыйратып ийдим дегенден деле алысмын. Жашоонун агымы менен, Алланын буйругу менен жашап атабыз. Ошондо көз тийүү маселеси деген Өтө сонун ишенем. Көз тийүүсүнө башкага ишенбейм, бирок көз тийгенге ишенем. Көз тийди деп бирөөгө бир башына өтө оор кыйынчылык, сыноо келип калса көз тийди деп коюшат экен. Ал туурабы, туура эмеспи билбейм деле, бирок мен өзүмө көз тийген бир 22-жылы бияка чыгарылсын, 21-жылы экен. Москвада операция болдум, боорумдун жарымын алдырып. Ошондо мен жашоом бир 360 градуска өзгөрүп кетти. Тааныш досторум, адамдарым иргелди. Жанагы куу түлкүлөр жок, сорттоп салдым деп атпайбы? Ошол моментте Алла таалам өзү эле сорттоп койду. Калгандары калды. Анан мындай жакшы дос болот, жаман дос болот. Адамдар момундай дегенден алысмын. Ал мен күзгүм деп ишенем да. Мен кандай болсом алар мага ошондой мамиле кылышкан да. Мен болсо көзүмдү жаштыкка, тиги акчага, ар кандай нерселерге басып, ошолорго ошондой мамиле кылып жүргөм да, демекчи. Алар ошондой момент кармады да, жок болуп кетти. Буга таарынычтын кереги жок деп ойлойм. Ошондон сабак алсаң алып калдың, албасаң жок. Бирок ошол моментте көз тийди го деп ойлойм да. Ак көз, кара көз. Немелерден көрүп калабыз да, устастардынчы. Божомолдору бар го, жана момундай болушу мүмкүн. Симптомдору. Симптомдору. Мен үйгө кирсем эшикке чыккым келип, эшикке чыксам үйгө киргим келип калган да. Ошондой көп кыйналып жүрдүм, дарыландым ал боюнчачы. Жакшы. Ошон үчүн бар го деп ойлойм. Азыр баягы соц тармактарда активдүү болуп аткан үчүн буга да көңүл буруш керек деп ойлойм. Албетте. Мен баламды чыгарба деп айта беришет. Бирок баламдын бир кулагы мындай сырты чүрүшүп төрөлдү да. Башкача билбейм антип. Антип чүрүшүп төрөлдү. Анан 5 жашында операция кылып жасап беришет экен. Бирок угат. Айта берсе бар тешик. Анан баламды чыгара берген себеби мен ойлой берем да, мындай көз тийгенде да адам караганда бир кулагы ошондой болуп турса, деп алат экен да. Ошондо көз тийген нерсе жок болуп кетет экен. Көз тийбейт экен да. Ошон үчүн көз мончок тагып койчу экен да мурдачы. Ал көз мончок куткарбайт эчтекен. Просто ошого биринчи көзү тиет экен. Ошого көңүлү ошогочу. Баягы көз сүйкөп деген. Ошо көөнү да биринчи көрөт да, эмне бул деп туруп, андан кийин миллион жакшы көрсө эле көз тийбейт экен. Кызык. Мен болсо кулагына таянып элечи,
Бул жакшы лайфхак. Анан мен көбүнчө шылыңдай беришет да. Сенин чачың түшүп калды депчи. Ошол боюнча сурайын деп аттым эле. Кантип эктирсек болот? Биякта бар экен. Мага чындыгында мындай кичине акча жалко болуп атат азыр. $4,500 экен. $4,500 так. Айылдагы үйдүн огородун зым менен Татынакай кылып. 1,5 гектар жерди тосуп. Чындыгызбы? Туура айтып атасыз. Ошол сыяктуу эмелер эле болуп калып атат. Приоритеттер башка. Анан бөлсөм акчаны көз ачып калса. Көз тийүү, текеберлик, соц тармактагы жашоо жөнүндө жакшы кеп болду. Ошол жерден дагы бир кичинекей бир суроо сурагым келип атат. Ошо постторуңуздун бирөөсүндө мындай жүрөктөн чыккан сөздөр бар экен да. Мен видео тартып баштадым, бирок видео тартканды билбейм. Эч кимди келекелебейм. Текеберлик жок. Мындан кийин мен видео тартам деп. Ошол маалда тартылган видео менен, мисалы үчүн бүгүнкү же көчөкү жакын арада тартылган видеонун ортосунда кандай айырма бар? Экөөнүн ортосунда мындай айырма бар да, бул менен мен 2 жыл күрөштүм да, видео тартыш үчүнчү. Анткени мен 2018ден баштап 21ге чейин жакшы эле активный болчумун. Болбосо 100 миңден ашык адам кошулбайт эле. Менде гиф, ал бул деген нерсе болгон эмес. Кошулган эмес. Чыныгы катталуучуларым болчу ошол маалда. Андан бери аккаунттар жоголду, эмне болду эми азыр жарымы болсо керек активный. 2 жыл жашоо турмуштун өйдө ылдыйынан ушундай келүү бияка ал бул өзүм жеке жашоомдо да өзгөрүүлөр болду. Ошолордун аркасынан карыздарым болду. Ошондой моменттер Инстаграмда чыгып жүрүп эле жок болуп кеткендер бар го. Ошолор биринчи очередь мен карыз болуп калды деп ойлойм да. Карыз бул өтө жаман да. Гендерди кесип коет. Гендерди кесет. Карыздын бирөөгө карыз болуп турсаң, сен кантип күлүп деп мындай тарта аласың да. Же болбосо эчтекени көргөзө албайсың, тарта албайсың, ошол эметет да. Тартат тарткачы. Анан ошондой моменттер болду. Эми меники жашоом баягы зымга тарткандай эмес да. Одур-бодур ташты мындай чүпүрөк менен жапкандай дагы эмес. Таш кандай болсо ошондой эле да. Эл катары эле элдин ортосу. Ошондой, ошон үчүн 2 жыл күрөшүп жүрүп анан биринчи видеону тартканда ошо баштайын деп жүргөм. Ошо 1-январда тартылса керек же 31-нде кыскасы жылдын башы да. Анан ошондо эми тарта берейинчи. Биякта баягы скучно. Зергиштүү. Анан тартып баштадым. Ошондо ачык айтып коеюн дедим да, менде мындай жазалма жок бардыгы. Мага мисалы үчүн катталуучунун деле анчалык зарылчылыгы жок, лайктын, анан укмуш комментарийин деле просто көргөн адамдарга бир кандай бир пайдасы тийсе деген да. Эң туурасы, эң жакшысы. Ошол жерден дагы бир кошумча, жанагы хейтерлер жөнүндө да бир жакшы видеоңуз бар экен. Мына жаман сөз жазсаңар болот. Бүгүн атайын көйнөгүмдү үтүктөбөй кийип алдым. Бул жерде хейтерлерге мен өзүм хейтерлерди кандай түшүнөм айтайынбы? Мен ошол адам жете албай аткан ордунда сен турган сыяктуу деле эмес болчу. Кээ бирлер мындай сүрөттөмө бере албайт экенмин, анткени менде көп деле жок да хейтеримчи. Кээ бирде жазып калышат. Могу айрыкча могу Садыр Жапаровдун сөзүн жазгандан кийин жазсы, бирок ал бүт боттор экен да, чындыгындачы. Анан баягы апалар экен, эжелер экен, анан мындай адекватный ой жүгүрткөн адамдар аякта мен ал киши жөнүндө эчтеке деген жокмун. Чыңгыз Айтматовдун сөздөрүн айткандай эле Садыр Жапаровдун сөзүн айтып койдум. Ал жерде эч кандай терс эч нерсе жок. Бирок ошол жерде комментарийлер кеттир да. Ансыз болбойт. Арабтарда бир жакшы сөз бар экен. Бышпаган алманы эч ким үзбөйт депчи. Балким бышып турасыз. Ошончо элдер тынчып отурат. Жакшы эме экен, жөрөлгө экен. Ошону айтам. Ошондой. Ошондо биз хейтерлерге рахмат дешибиз керекпи? Өтө чоң рахмат деш керек. Мен өлө жакшы көрөм хейтерлерди. Хейтерлер жазса, ошол адам элестетсеңиз, сизге бул жашоого өмүр берилсе, ошол өмүрдү сизге башкарууга берсе, ушул өмүрүңдү короот, ушул жашоого депчи. Ошону сизге буруп туруп, сиздин аккаунтуңузга кирип, сизге сөз жазып атсачы. Бары үрмеспи эмне деп жазып атат? Сен ал адамды тааныбасаң, жүзүңө келсечи,
ушундай күлүп учурашат да. Эмнеге дегенде 100 адамдыкы күчтүү болот да. Мен мисалы үчүн жамандык мени көчөдөн көргөн киши мындай жаман адам деп ойлобосо керек дейм да. Анан жолукканда кандайсыз байке дейм, же эже дейм, сүйлөшөбүз, эмнеге жаздыңыз дейм демчи. Ал деле айтат дейм. Комментарийден жазып койдум депчи. Ансанда бирөөнүн огородуна таш ыргытпасаң, бирөөнү кемсинтпесең, эгер ошону бирөөнү кемсинтип алып анан ошол сага жазып атса, анда сен туура эмес болуп каласың да. Чындык маселеси кайта эле келип Кайра эле келип чындык маселеси байке. Мисалы үчүн дагы бир баягы психологияда бар го. Өзүн таппаган адамдар, жалгыз калган адамдар, же кыялына жетпей калган адамдар жаныбарларга жакын болот, өсүмдүктөргө жакын болот деп. Ошол оору азыр ошо соц тармактарга өтүп атат деген бир божомолдор бар да. Мисалы үчүн элдин баары блогер болгусу келип атат. Себеби жакындан сүйлөшкөн кишиси жок, сырдаша турган жакыны жок, анан айла жок, ичиндеги болгон нерсесин баарын ошол жака төгүп атат деген. Ушундай кандай карайсыз? Жалгыздыктын айласы жоктуктан болуп атабы, жалгыздыктан болуп атабы, же адамдар мындай жекеме жеке отуруп сүйлөшкөндөн тажадыбы, же бир калп жашоону жашагалары келеби? Жок, бул жерде мен ойлойм, соц тармакта жанагы эми мен мага ошол эле келип атат да. Жана утулган күрөшкө тойбойт деп коет го. Чындыгында эми хейтерлер капа болсо капа болуштун, бетине эле айта берелик. Өзүң кыла албаган нерсени бирөө кылып атса, анан ошону эгер мен кылсам, мен мондай кылмакмын деген ой келет адамдачы. Ошондо жазышы мүмкүн го деп ойлойм да. Бышкан ашка сынчы көп. Сынчы көп депчи. Анан бирок мен дагы хейтер болгом бир адамга. Биякта эле бир байке аябай күчтүү байке экенин көрсөчү. Билбей болуп алыптырмын. Муштом кылып жазгам мен. Кайра жаздым анан. Сүйлөштүк экөөбүзчү. Байке эмеске 1 жыл мурда хейтер болдум элем. Ушинтип жазгам, оюңузду туура эмес деп ойлогом. Көрсө сиз туура экенсиз, мен адашып калыптырмын десем, молодец. Значит, сен нормальный жолдо экенсиң, короче. Сен эгер ошибкаңды мойнуңа алсаң дедим да. Бирок мен өзүм жашап өттүм да ошонучу. Жашап өткөндөн кийин, бул туура эмес турбайбы депчи. Ойлоп калдым. Анан кайра эле айттым бетине. Эми бул машина тууралуу да, ал айтканда, машина албагыла, бияка келсеңер, кредитке кымбат машина албагыла, арзан эле акчаңар жеткенин алгыла депчи. Мен айтып атпаймынбы? Сиз эмнеге бардыгынын акчасы жок деп ойлоп атасыз? Балким меники бардыр акчам, балким мен кымбат машина айдагым келеттир. Каяктан билесиз депчи. Менин чындыгым. Кандай тупой эме. Ойлоп көрсөңчү. Эми ал өзүнүн оюн айтып атат да, туурабы? Мага лично чалган жок деп, Нурлан албачы. Мен бул жерде айткым келип аткан, кошкум келип аткан дагы нерсе, баягы кыргыз каганатынын убагында 2 жаза өлүм жазасы. То есть 2 кылмышка өлүм жазасы болуш экен да. Бул кечирүүчү эмес экен. Биринчиси уурулук кылган кишиге өлүм жазасы, анан ошонун баш сөөгүн алып, ошо жакын туугандардын мойнуна илип койчу экен да. Ушундай бир немени уктум өткөндө. Экинчиси калп. Башка бирөөнүн аброюна шек келтириш, анын артынан сүйлөш, же болбосо ал кылбаган нерсени айтыш, ушак деген сыяктуу. Куру дооматы. Кур доомат, туура айтасыз. Ошолордун баары калпка эле кирет да. Ошол дагы өлүм жазасына тартылчу экен да. Тилекке каршы азыр биздин ошо соц тармактарда бул маселе өтө ылдый жактагы деңгээлде. Мисалы үчүн сиз жакшы кылыптырсыз, мисалы үчүн тиги байкеге жазып атасыз, туура эмес болуп калды, кайра жазып атасыз, диалог бар. Кечирим суралды деген сыяктуу. Бир немеге келдиңер да, жыйынтыкка. Азыр болсо бизде кээ бирлер жазып коет. Тиги ошол маалда балким окуп аткан ошо блогер дейли, же болбосо ошол аккаунттун ээси аябай сезимтал киши болушу мүмкүн. Психологически бир чоң бир немелерди жашашы мүмкүн, туурабы? Кыйналышы мүмкүн. Же болбосо чоң киши болсо анын балдары окушу мүмкүн, кыздары окушу мүмкүн. Атам мындай турбайбы, апам мындай турбайбы деген мунун баягы деструктивный силасы аябай күчтүү да. Бирок эртең бирси күнү чындык ортого чыкканда ошону жазган киши эчтеке дебейт, жоопкерчилик албайт. Унутуп да калат керек болсо. Ушул жактан аябай мындай коркунучтуу да. Ошон үчүн сиз айткандай кылдаттык менен
Мисалы үчүн биз ошо комментарийлерди окуп атканда дагы бир жолу окуп көрүп анан шак эле жообун жазбастан эртеси күнү эртең менен жазып көрөйүнчү мисалы үчүн баамдаттан кийин деген сыяктуучу ошондой бир мындай таразаланган неме болсо дейм да. Туура эле айтасыз, бирок бул өтө эле көп тармактуу хейтерлерди обсуждать эте турган болсокчу. Неге дегенде кээ бирлери бар. Менин бир тааныштарым бар да. Жаза берет ар ким келечи комментарийлер. Спорт этип ошол жерден кирип алып укмуш болуп кайын. Не кереги бар сага? Мен ушундан рахат алам дейт. Бул энергия маселеси да. Ошондой окшойт. Энергия алат да. Ошондой окшойт. Ошол эметкен сайын жакшы болот окшойт. Эми бирок мындай болот го. Бир нерсени чаппасаң жыттанбайт деген сыяктуу болупчу. Эме да. Биз өзүбүздөн да кетип атпайбы? Биз демейдин эми баягы видео тартып киргизип аткан адамдарданчы. Так, могу жерин мондай кылып коеюн. Могу бирөөнүн кыжырына тиет, анан жазып баштаса мен да актив көтөрүлөт депчи. Ал эми өзүбүздөн эле кетип атпайбы? Берип атат мүмкүнчүлүк. Бардыгы билет да. Же бир тамгасын туура эмес жазып коеюн, же бир шаарына туура эмес айтып коеюн. Эми ал бул эми чындык эмес да. Бирөөнүн кыжырына тийип сен просмотр көргөнүң бул бизнес көз карашында жакшы болушу мүмкүн. Анын үчүн мен баягы кесе чаппайын. Бизнеске бир нерсени оборот кылам десең, жеке кызыкчылыгың үчүн, бирок эми бирөөнүн кыжырына тийип, анан аякта комментарий кылып бири менен кырылтырып кереги жок нерсе деп ойлойм, жеке оюм. Туура. Мындай суроо, эгер кимдир бирөө ушул маалда азыр ошо Инстаграмга кирип блогер болом дей турган болсо, же болбосо өзүнүн Инстаграм баракчасын ачып, ушундай бир ушул тармакта кыймылдагысы келгендерге кандай кеңеш берет элеңиз? Америка болсун, Кыргызстан болсун, айырмасы жок. Бул Инстаграм деле видео киргизиш, бул бардыгы оңой нерсе экен деп койдум да, аябай оңой нерсе экен. Эң кыйыны бул жерде дисциплина керек экен да. Дисциплина болсо, ошону туура коюп алса, тема тандап алса, анан талкпай киргизип турса, анан күндөн күнгө өзүнүн видеолорун көрүп, арттагыларын ошондон тарбиялап өзүнчө. Кайсы максатта болбосун. Бирок ошондо өзүнө бир принциптерди коюп алыш керек да. Мен бирөөнүн кемсинтпеген, текеберчилик болбогон, дагы бир өзүнө жаккан бир принциптер болот да любой адамдачы. Ошолорду коюп алса өзүнө, бардык адам колунан келет го дейм. Анан мен камерадан корком дегендер бар го. Коркпо, камера эмне? Жебейт. Камера эмне эле? Камера бул биздин инструмент да. Ручкадан коркпойсуң да жазганданчы. Мисалычы. Анан коркпой эле тарта бериш керек. Көп адамдар билем мен. Сырлар ичине катылып жаткан, же болбосо тажрыйбасы күчтүү Америкада аябай көп. Мурда келген, же болбосо сизге окшоп мурда окуп кетиптирсиз го Америкадачы. Сизден көп нерсе алса болот. Мурда кийинди салыштырса болот. Анан мурдакы келген кыргыздарга монтип жармашып туруп эле сураш керек ошолордончу. Алар көптү билишет да. Алар биз көргөн могу кыйынчылыктар алар үчүн бул эң жакшы жашоо болуп атат да. Алар чапкан да ушул жолду. Анан ошол надо отдать должное дейт го. Обязательно. Мурда келгендерге таазим. Чындыгында. Сизге акыркы суроом болсун. Эгер Кудай Таала сизге айтса, Нурлан мырза, бир каалооңду аткарам. Кандай каалоо болот эле? Кудайдан эмне сурайт элеңиз? Бир эле каалоо боло турган болсо. Бир эле каалоо жаман несправедливо го. Кеп ушулда болуп атпайбы? Айтат элем. Адам болуп жашап элөйүн депчи. Адам болуп жашап элөйүн. Адамдыктан тайбай. Эми анын ичинде көп нерсе камтылган да экен. Терең. Ата энени сыйлап, урматтап, мекениңе кызмат кылып, кичүүлөргө үлгү болуп, улууларга сый көргөзүп, балдарыңды жакшынакай тарбиялап, узатып, турмуштарын ордоруна коюп берип, анан бир өзүңдүн атыңан ис калтырып,
ошол бала бар эле, ошол киши бар эле, ошол ушундай кылып кеткен деп кача бир жок эле дегенде бир бак тигип деген сыяктуу. Бак тигип дегенди мен бак эле деп элестетип жүрдүм да. А көрсө бул деген өтө чоң нерсе экен да. Терең. Анан ошо адам болуп жашап өтөйүн депчи. Адам үчүн эң оор нерсе күн сайын адам болуу деп. Эң кыйын күн сайын адам болуу. Туура эле. Күчтүү. Ушуну менен маегибизди аяктайлы. Жаман ойлондуруп салдыңыз го сиз. Бүгүн биздин конокто Нурлан Акматбеков мырза болду. Өзүнүн тажрыйбасы менен кенен бөлүшүп, жакшы кеңештерди айтып, маегибизге өтө кызыктуу фактыларды кошту. Терең ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат сиздерге. Алла Ийгилик. ыраазы болсун, ишиңиздерге ийгилик.